Устаз аялы болсо да аялым жок деп алдап, нике кыйдырып, 2 күн жолуп, анан талак берип ашынан. Мындай кылбаш керек, туугандар. Ошон үчүн ар бир нерседен алдын илими бар, ар бир нерсенин алган илимине такыбалыгы бар. Аллахым разы болсун так, ден соолук uzun өмүр берсин так. Кийик атып келишет го. Ошол эти адалбы? Бисмилля Аллаху акбар деп аткан болсо адал. Бисмилля Аллаху акбар десе адал. Ал атты, муздай албады. Бирок бир кийикчилерге, ушу уучуларга, аңчыларга айтып кое турган нерсе, аттыңыз Бисмилля Аллаху акбар деп. Барсаңыз өлө эле экен. Барганыңызда өлө элек болсо, эгерде муздабасаңыз адал болбойт. Баргандан кийин сиз тирүү таптыңызда, эми мына өлөйүн деп эмеси чыга элек, жаны чыга элек да. Ошол жерде Бисмилля Аллаху акбар деп муздап коюш керек. Бычак менен. Бу адал. Өлүп калган болсо адал. Өлө элек болсо, сиз бардыңыз, мүмкүнчүлүгүңүз бар эле бычак менен сойгон, бычагыңыз бар. Бирок койгон. Арам болуп калат. Макулбу? Кыз калың сеп жок турмушка чыгам десе, ата-энеси наразы болсо кандай болот? Жок, ата-энесинин ыраазычылыгын карасын. Албетте, кыз бала махрды аташпаса, алар махр мисил деп коет, ал милдеттүү болот. Эгерде кыз бала мен таптакыр эле албайм, санын өзүнүн ыктыярында ал. Бирок ата-энесинин сөзүн уксун да. Мен метте окуймун. Метте деген мединститут. Намахрам эркектерге ийне сайып болобу? Этияттаныш керек, жакшы эмес. Туура эмес байланыштар түзүлөт да. Туура эмес байланыштар түзүлөт. Жакшы түшүнүш керек бул сөздү. Ошон үчүн эң жакшысы эркектерге эркектер, аялдарга аялдар. Мединститут толтура, эркектер деле окуйт, кыздар деле окуйт.